Ассаламу алейкум, урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, жана могу Достук жана Курманбек кичи кошуналардын жашоочулары. Азыр могу мен Курманологиядан чыгып, могу жолдон центр жака, Борбор жака басып кетип атам. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Могу жол тиги Горгаз эмес, ол ынтымактык круговойда жанындагы Жалал Абад газдын жанагысы да базасы. Мындай болуп кетип тиги горбольница жакка кетет. Азыр жолдо аты эсимде жок. Пушкина эмес. Себеби Пушкина тиги Бекмамат Осмонов менен кесилишкен жерден Пушкина аталышы башкача болот да. Бирок ошо Пушкина көчөнү продолжениясы. Эмне дегим келет буда? Мына азыр кетип жатам, мен бул Курманологияга анча мынча каттап турамын, атам жатканда. Азыр көрүп жатасыңар, бул асфальт жол. Бирок могу адам баса турган тротуар жок да бул жердечи. Жазында азыр көрүп жатасыңар. Чаң, кышында лай. Бул эки коңуштун, эки шаардагы эки чоң коңуш микрорайон дегенде, бул жагы Достук, бул жагы Курманбек. Мына тиги наркы бетте дале тротуар жок, бул бетте дале тротуар жок. Азыр эми курукчулук макул басабыз. Чаң болсо дагы могу четте басабыз, себеби мындай чоң машиналар жүрөт, жеңил машиналар жүрөт. Эртең эле мына бүгүн күз келип калды. Эртең бүрсү күнү жамыр жайт, бул жак лай болот. Кышында кар жайт, лай болот. Жазында өзүңөр көрүп аткандай чаң болот. Бул эки чоң коңуштун ортолугундагы жолго эмнеге тротуар салынбайт деген суроо пайда болот да. Эмне үчүн ушул кошунда жашаган адамдар ушул маселени көтөрбөйт? Туура азыр мындай чоң жолду тротуар эмес, өздөрүнүн жолдору асфальт болуптур. Мына өздөрүнүн эле жолдору асфальт болуптур. Бирок ал жол ошондо өздөрү жашаса, бул жакта башка жактан келген адамдар басабыз да, мен басып кетип атпайм. Асфальтта басайын десем коркунучтуу. Мындай аркадан машина келип уруп кетеби деп коркунуч бар да. Бул жакта жакшынакай тротуар кылып койсо, сонун иш болмок деген ойдомун да. Силер эмне деп ойлойсуңар? Азыр тиги роддомго чейин бул көчөдө тротуар аттуу нерсе жок. Урматтуу шаардын башчылары, урматтуу ушул жолго жол бере турган мекеменин башчылары, бул жака качан тротуар аттуу нерсе түшөт? Адамдарга, биз шаарда 150 миң адам жашайт, 20 миң автоунаа катталган күнгө 10 миң автоунаа кирип чыгат. Болгону 30 миң. Пешеходдор эле бардык эле машинада жүрбөйт да. Көбү жөө жүрөт, мына пешеход болуп. Бул автоунаалардын эле ээлерини ойлобой жөө карапайым элди да жөө жүргөн. Мен басып келе айтып, камерам өчүп калганын байкабай калыппын. Бул жерде бир аялдар менен, жаш балдар менен эки аял турган экен, сүйлөштүм. Ооба дейт, жазда
чаң, кышта суу, балдар мектепке жолду чекеси менен кетет. Бул остановка кылып берсе да сонун болмок эле. Сонун болмок эле дейт. Ошону сүйлөшүп турдум, ойлодум, тарттым деп. Бирок өчүп калыптыр камерам. Ошол жаш балдарыны жетелеп кетти. Могул жерде баштап бир тротуарга окшогон нерсе бар экен. Тигинде көрүп атасыңар, жаш бала кетти менен келе жатат. Школьник мектепке да ушундай барып келет экен. Азыр могул жерде типа тротуар бар экен. Бирок бул тротуардагы силер көрүп аткандай тиги школьник кетип атат. Башка балдар, кыздар дали ушул акыбал. Могул жерде типа тротуар бар экен. Ассаламу алейкум. Асфальт болгон беле мурун же болбогон беле тротуар? Азыр жок, асфальт. Жа тротуар, асфальт болгонбу же ошо боюнчабы? Ушундай болгон. Асфальт кылынган. Кышта лай, жазда чаң. Жа понял, рахмат. Мындай. Мына. Жана мен айтып кеткендей, урматтуу жетекчилер, ушул проблемага дагы бир көңүл буруп койсоңор. Себеби мисалы мен шаарда айланып жүрүштү жакшы көрөм да. Мүмкүнчүлүк болсо только пешком басам. Ошондо көп жерде тротуарыбыз жок. Мүмкүн бизде тротуарлар болгондо элдер кичине эле жерге балким жөө барып, машина минбей, экологиялык ситуация дагы оңолуп шаарда. Адамдар дагы ден соолугу чыңдалып кала беле деген ойдо жана кылып атам. Мына же переход жок, машиналар кызылдап келе жатат. Тиктеп. Бул жерде айыл банк бар, айыл банктын жанында алдыда эле баягы акыбал, шагал, багал деп атат. Анда банкта иштеп бар, баарыңарга ассаламу алейкум. Assalamu alaikum урматтуу достор. Өткөндө наркы бетиде тартып кеткен элем. Могу жолду мына бүгүн бул бетте тартып атам. Көрүп атасыңар, мына адамдар, тротуар жок, жолдо коляска менен жолдо кетип атат. Өтө кооптуу. Мына кыздар, ок балдар, окуудан кайткан местный жашоочулар, мына жаш балдар менен жаш балдар менен коляска. Бул жактан арт жактан машиналар келип атат. Мына көрүп атасыңар. Ушул жерге жителдер эмнеге өздөрү талап этпейт дейм да. Туура могул шайлоодо талапкерлерге көчөбүздү кылып бер дейт. Мына көчөлөргө шагыл төгүп берген, башка көчөлөрдө только резиденциянын көчөсү деле асфальт, калганда шагыл мындай щебенка. Бирок тротуарды эч ким эстебейт да эмнегедир. Бирок өздөрүнүн балдары, өздөрү күнүгө ошол жерден басат. Эмне үчүн талап этпейт да? Депутат, биз сени шайладык эле, эмнеге бюджетти киргизбей атасың? Эмне үчүн ушул жерди кылдырбай атасың? Депчи. Өздөрү жашайт го бул жерде. Депутатка эмне айтпаса о жүрө берет да.
Кыргыздарда бир жакшы макал бар, кайра айтам. Бала ыйлабаса эмчек кайда депчи. Биз сайгылап, түрткүлөп, талап этпесек, бийлик эч качан кылбайт себеби, бияк все нормально экен да, баарыга эл баардыгы ыраазы экен, болот экен, ушуга ыраазы болуп жашап атат деген. Мына өткөндө тиги жакка чейин басканмын. Жанагы наркы бет менен. Бүгүн берги бет менен басайын. Кечинде буюрса ролик кылып чыгарам. Мына басып кетип атам. Бул жолдо ахвал тиги газ Жалал-Абад Горгаз жыжыны газ станциядан баштап, тигинде келе жатабыз. Наркы бетти тапкам өткөндө. Бүгүн бул бетте басып кетип атам. Бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Биздин позициябыз көбүнчө адамдарды. Өткөндө өзүм эле акам айтып атпайбы? Акам, сен ушуларды тартып, эмне таап атасың, эмне пайдасыңа, эмне убарасың деп атпайбы? Эмне кыласың деп. Көбүбүздүн эле позициябыз ошондой болуп турбайбы? Будан эмне мага пайда? Эмне кереги бар? Бул тротуар жок, келейт кыздар болсо. Пайдасы жок нерсени эле кылып атасың, убактын кетирип атасың. Бирок өзүбүзгө бир суроо береликчи, достор. Бул шаарда ким жашап атат? Мына биз бала чака жашап атат. Чоңоюп атат ушул шаарда. Биз жашап атабыз. Ушул шаарда машинада эле эмес, жөөдө басып калабыз. Башкасы болот, ата-энебиз жөө басып калат, туугандарыбыз. Мына көрүп жатасыңар, мына мектептин окуучулары жөө келейт. Азыр дагы курукчулук чаң майда. Мына пятницадан жамгыр жаайт дейт. Жол кандай болуп калат. Мына жаш балдар келип атат. Жолдо машиналар аябай катуу жүрүп атат. Чаң айда болгондо асфальтка чыгып алып басып атабыз. Караңгыда освещение жок. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, бул жолдо освещение жок. Кайсы жерден келип уруп кетет, Кудай билет. Эмне пайда табам? Мен пайда таппайм. Мен бала чакам келечегин ойлоп атам. Мен бала чакам, өзүм бала чакам, тууган уругум, досторум ыңгайлуу шаарда жашасын депчи. Коопсуздук өтө бийикте турган шаарда жашасын деп. Комфорт менен жашасын деп. Сөзсүз эле чөнтөккө бир пайда түшпөш керек да. Сөзсүз эле чөнтөктөгү пайданы ойлобош керекпиз да бизчи. Ушу чөнтөгүмө тыйын түшсө, кылам, тыйын түшпөс. Келечек деген бар. Депутаттардан талап этели. Ошо жасай турган депутаттарды шайлайлы, достор. Аким бүгүн келип эле, мына көрүп атасыңар машиналарда уруп согуп мындан өтүп кетип атат. Өзүбүзгө бир суроо береликчи. Ушул материальный нерсе менен эле өтүп кетеби бизде жашоо? Сөзсүз эле акча керекпи бизге? Бир нерсе кылсак, акча түшсө, же соопчулукка дагы кылып койсок болобу деп. Мисалы азыр мен Ибраимова көчөсүнөн кетиш керекмин. Мына бул жакта тротуар жок. Тротуар аты бар, а тротуар өзү жок. Болгон экен. Бар экен бул жерде тротуар. Бирок эчке карабайт экен да. Мына достор, эмне дейсиңер? Ошондой мен ушундай ойлойм да. Жол менен кетип атат бала чакачы тротуар. Болгон үчүн. Ыңгайлуу тротуар болгон үчүн жол менен кетип атат. Оюңарды бөлүшкүлө, жазгыла, комментарий жазгыла, спорлошойлу, урушайлы, сөгүшөйлү, бирок кайдыгер болбойлу. Рахмат баарыңарга.